пистолетін тақап атпайбы башыма. Give me everything you have депчи, бардык акчаңды бер депчи. Макул дедим да. Баягында подделный пистолет менен тақап атабы деп карасам, оригинал эле пистолет. Биздин көрүүчүлөрүбүз жандуу кинону көрүп атат да. Бир теп аңтардым, андагы чорныйлар чуркап келди. Powerball 1,5 жылда иштедим да, 1 жыл иштедим. Сизби карта менен машина айдаган учурларды сиздер айдап калдыңыздарбы? 2,5 метр, почти 3 метрлик дуалга биз карталарды чыгарып алганбыз да. Картадагы өзүнчө бир историячы. Ошону чыгарып алып жаттайт элек. Үйгө бир полицейский же FBI'лар же болсом immigраtionдар келип калса, көрсө бул силер кандай сиңер деп ойлошу мүмкүн да. Таксиге чыкканда бирөөңөр айтып турат элеңерби, эми бул жака деп карта. Бул уже клиент таппай үйүнө кетип калыптырчы. Түз үйгө жетейин дегенде, каяка баратасың десе, аркасын караса отурат клиентчи. Бул ким? Чочуп, аркамда адам отурабы, баягындай алварска отурабы деп өмүрүмдө жасай турган тамактын баардыгын 1,5 жылда жасап койдум уже. Американы сагынып Эми биздин учурда биздин балдарыбыз биринчи төрөлгөн балдар. Кыргыздын биринчи кыргыз американецтер. Биз билебиз, Америкадагы балдар кандай, бияктагы балдар кандай, биз балдарыбызга эмнени Boyfriend, girlfriend деген нерсе мындай эле да, ал жактачы баардыгы эрте жаштан эле башташат. Америкада бала тарбиялаш бир аз татаалыраак да. Эми ар бир семья балдарына туура тарбия берсе деле, мындай лайдан өткөн болсоң, жолдон кечип, бирок бутуң все равно лай болот го. Ар бириңер кучактагым келет. Бул жакта 18ге чейин жашаган адам казык кагылат. Ата, бул Кыргызстан биздин мекенибиз, бирок бул по-любому сенин мекениң дейт да. Мен бул жакта көп турбайм дейт. Саламатсызбы, урматтуу көрүүчү? Гүлайым кызыңар мекенибиз Кыргызстандан баарыңарга ысык салам айтат. Адаттагыдай эле биздин канал аркылуу пайдалуу маалымат менен бөлүшкөнү турабыз. Бүгүнкү темабыз дагы Америка Кыргызстанды байланыштырган көптөгөн адамдарга бир пайдалуу, ушунчалык өзүнүн ичинде жүргөн, келечекке койгон суроолоруна жооп ала турган бир ата эне, бир үй бүлө, бир адам болсо дагы бир өзүнүн суроосуна жооп алган болсо, бул биз үчүн абдан кубанычта болобуз. Анда биздин бүгүнкү сонун коногубузду тааныштырайын. Акылтай Шерматов байке, студияга кош келиңиз. Рахмат, кош болдук, Гүлайым. Акылтай байкени Америкадагы биздин мекендештерге негизинен тааныштырыштын деле кереги жок. Себеби баары билишет дегендей, Кыргызстандагы же болбосо жалпы эле биздин көрүүчүлөргө түшүнүктүү болуш үчүн айта кетейин. Акылтай байке бул Чикагого, Америкага негизинен алгачкы барган кыргыздардын бирин толуктайт да. Азыр эми кандайсыз байке? Кыргызстанда келгениңизге канча болду? Келгениме пандемиядан кийин эле келип калдым. Ошо 2020 аяктарында келдик, декабрь, октябрларда. 4 жылдай болуп калды, 3,5 жыл, 4 жыл болуп атат уже. Көндүк. Кыргызстандын, өзүбүздүн мекендин абасын жутуп, суусун ичип, өзүбүздүн мекенге жетпейт, конечно. 18 жыл сыртта жүрдүк. 18 жыл дегенде өзү негизи мен 97-де, 93-төн эле чыгып кеткенбиз. Өзүм Кызылкадан болом. 93-жылы эле бизде Кызылкада лицей ачылат деп, турецкий лицей. Ал жакта лицей жок болчу. Анан Кадам жайга имарат берип калып, анан Кадам жайда ачылып калган. Биз ошентип Кадам жайда окуп калдык. Биринчи бүтүрүүчүлөр болуп, Түрк лицейинде. Ошол 93-төн баштап эле сыртта жүрөбүз. Ал жакта эми билесиңер, жатаканасы менен болгон үчүн бир айда бир келебиз. Жакын болсо деле 2 жумада, 3 жумада бир келебиз. Кантип кеттиңиз? Ошодон баштайлычы. Ошол жерден биз 93-төн баштап Жалал-Абадта окудум университетти. 97 2001 арасы. 2001-де магистратурага бардым Турцияга, Сакарая университетиге. Анан 2001-де мен Турцияга барып, эми Турцияда окуйбуз деп атсак, ал жактагы жигиттер, досторум, биз уже Европага, Америкага аттанып атышыптырчы. Силер тек аттанып аракет ниетибизди, силер Европага кетсеңер, анда мен Америкага кетем деген
максат коюп документтерди изилдеп, ал маалда Work and Travel деген программа жаңы чыгып аткан, Турцияда жаңы чыгып аткан болчу. Ошол магистратураны 2003-тө аяктап, 2003-тө эле анан ошол биринчилерден болуп Америкага сапар тарттык. 2003-тө чогуу кошо Абдикерим деген досум менен чогуу барып калдык. Башка бир 3-4 досум бар болчу. Алардын английскийлери дагы жакшы болчу. Мемин деген университетте окуйт болчу, сабактары. Бирок эмнегедир аларга чыкпады. Насип бизге экен. Биз Керим экөөбүз, Абдикерим экөөбүз чыгып калды, биз экөөбүз кеттик. Ал жактан 2003-тө Нью-Джерси штатыга барып калдык. Нью-Джерсиге барып, Авалон деген шаарда, Wildwood деген кичинекей шаарчасында болчук. Ал жерде отельде иштеп калдык. Ал жака барганда биринчи силерди кучагын ачып тосуп алган эч ким жок. Аны биринчи тажрыйбалап Турцияга барганда билдик, сездик. Тажрыйба бар, сыртта, за границада жашоонун тажрыйбасы бар. Ошентип Нью-Джерсиге бардык. Нью-Джерсиге барганда биз досторубузду экинчи жолу подавать этип аткан үчүн визага күтүп калдык да. Бизди чакыргандан бир жума кечигип бардык. Бир жума кечигип барган болсок, бизди уже отельди резервация кылып койгон, уже акчасы төлөнүп калган болчу. Анан барсак, ал жакта жумушка орношуу ар айда бир жолу ориентация болот. Биз болсо ориентация өткөндөн эртеси күнү барып калыптырбызчы. Анан барсак ориентация болду. Эми 2 айда, 2 жумадан кийин дейт. 2 жумада бир экен, то есть. 2 жума күттүк. Анан акчаларыбыз түгөндө акыркы акчалар менен кеткенбиз да, биз үйдөн бир тиын албайт болчук. Өзүбүздүн акчабыз менен өзү иштеп, чогултуп дегендей. 2003-жылы барып, 2 жума ориентация болгу чейин отельде калып, отель дагы эми мотель сыяктуу ал жактачы. Ал жакта өтө көп Россиядан көп баргандар бар, Турциядан барган балдар бар. Анан аларда тажрыйбасы көрүү экен. Алар экинчи жолу барып атышыптырчы, потому что 2001-де барсак, 2003-те барсак 2001-де эле ачылган экен. 2-3 потокто биз бардык да. Ал жактагы балдардын бир аз тажрыйбасы бар экен. Бат-баттан эле иш издеп, экинчи иш издеп кетишти. Биз болсо бир аз дагы аракет кылып, 2 жума болгу чейин профориентацияны күтүп, башка экинчи иш таба албай, бир аз кыйналдык. Анан ошентип 2 жумадан кийин барып ориентация менен ишке кирдик, отельде. Отельге барганда дагы английскийиң жок болсо, билесиң да ал жакта. Кандай элестерди английский? Английскийбиз средний болчу. Разговорный речь бул жакта Мемин деген английский билсе деле ал учурдачы, кулак көнгөн эмес да, укканда түшүнбөй каласыңчы. Ошон үчүн биздин английскийбиз бир аз слабый болчу. Тем более Нью-Джерсиде ал жактын сленг деп коет го, ал жактын диалекти өтө бат сүйлөшөтчү. Бат сүйлөшөт, анда түшүнбөй калатчы. Атайын биз бир жерден бир жака барыш үчүн жол сураганда, direction деп коет го, direction сураганыбызда алар биз америкалык мындай карыя аялдар же эркектер ушулар сурайт элек да, издепчи. Алар шашпай түшүндүрүп берет болчу. Ошентип досум экөөбүз ишке кирдик ал жакта. Ишке киргенде дагы английскиси жакшы балдар бат эле мындай ишти бөлгөндө эле аларды тилиден карап шустер болуп эле тарс аларды алып кирип кетишти эң жеңил иштерге. Биз отельге киргенде баягындай housekeeping деп коет го. Housekeepingге кирдик. Бизде housekeepingге дагы англисчебиз жок. Анычы бөлүштүргөн. Анан экөөбүздү карап туруп, анан силерге эмне иш берем деп бизди лаундерге чүрүп салды. Прачечныйгачы. Прачечныйда иштедик. 1-2 жума иштеп, анан ал жерде көнүп, анан жогоруда коноктор көбөйгөн сайын анан бизди дагы тияка жетишпей, бизди дагы көтөрүп, мындайча айтканда погонубуз көтөрүлүп немеге чыктык. Эң төмөндөн баштап, прачечныйдан көтөрүлүп, анан housekeeping дейт. Housekeepingге чыкканда эң азынан ал жакта бир аз тыйын тыпыр, баягы чиевый деп коет го. Адамды немелерди тазалап кеткенден кийин комнаталарды жыйнаштырып, укладка кылып, тазалап койгондон кийин чиевый таштап коет. Ал жактан хотя бы чиевый чыгып турат болчу да. Ошондой ал жакта бир 3 айда иштедик. 3 ай иштедик. Анын арасында мен стройкага дагы барып аттым бош убакыттарда. Потому что расписанияга 5 күн бербейт ал жактачы. Бөлүп берет. Анан мен бош болгон күндөрү стройка болчу. Стройкада иштедим арасында. Анан тиякта иштедим. Акыры
3 ай бүткөндөн кийин программа 3 айлык программа work and travel аты үстүндө 3 ай иштеп анан айланып саякат кылыш керек. Биз акыркы айда анан жумушубуз ал жакта бүтүп биз по-любому калам деп кеткем да. Мен барам, калам уже депчи. Себеби үйдө эң ортомчусумун. Балдардан байкем бар, эжелердин турмушка чыккан, аларды караш керек. Карыз бала менен барасың, ал жака барып уже бутка туруш керек деп, уже максат мен барсам кайра келбейм деп кеткемчи. Бардык, анан окуш керек. Эми жүрө беребиз ушинтип, статусту жоготобуз деп. Анан бул жерден карап Нью-Джерси деген, Авалон деген жери өзгөчө, Атлантик Сити деген өтө бай казинолор болгон жердин туристический зона да ал жерчи. Өзгөчө Вайлвуд, Авалон деген жерлер анын жарым аралдын эң учунда. Ал жака барып биз неме кылат болчук. Ал жерден кышта сезон жок. Анан биз кайтышыбыз керек деп Чикагодо бизде бир инибиз бар эле, Мыктыбек деген, ал бизден 1 жыл мурун барган, 2002-лерде барган. Ал жигитке чалып биз келебиз, сен бир үйдү тута бер деп. Ал дагы бир түрктөр менен жашап жүргөн экен, ал жигит дагы. Кайсыл жылдар эле ошондо? 2003-тө. Телефон бар беле? Телефон бар болчу, ооба. Телефон баякындай телефонда чала турган не деп коет, автоматтар. Ошол автоматтар аркылуу чалат элек. Анан биз учуп келдик ал жактан. Учуп келген жокпуз. Биз ал жакта Greyhound деген бар. Greyhound деген ал биздин баягы междугородный автобустар болот го. Бизде жок, бирок Турцияда бар. Турцияда өтө мындай класстарга бөлүнгөн да, эконом класс, бизнес класс, анан премиум класс деген өтө жакшы шарттарда автобустар бар. Самолеттун дагы жакшы шарттар. Ал жакта Greyhound эң ылдыйкы класстагы адамдар каттайт да. Мисалы үчүн мындайча айтканда, самолет эмес, ал жакта автобустар суук, анан катуу. Биз Нью-Джерсиден 15 саат тияка келдик да. Өзү машинада келсең бир 12 саат, 13 саатта келсең, биз 16-17 саатта келдик окшойт. Автобуста келип үшүп, өтө музда кылып коет ал жакта 72 градус, 70 градус, где-то бир 18 максимум 20 градустун астында кармаш керек да самолетту дагы. Себеби Америкадагы адамдар ар кандай диабетте бар, тамактанганда немелер бар, баягындай жыттанып отурушат. Ошон үчүн температуранын өтө низкий кармашат. Ошентип кыйналып келип Чикагого келдик. Чикагодо тосуп алды. Аны тосуп алганда биз чалбайбызбы? Мыктыбек, биз келдик. Тосуп алды. Кай жердесиңер? Greyhound табыз. Кайсы Greyhound остановкасындасыңар? Биз айтабыз, анан бул жерде пожарныйдын жанындабыз депчи. Пожарныйдын жанында кайсы пожарный десе, центральный пожарный жанындабыз десек, анан күлөт да. Бул жерде пожарный деген көп болот. Чыгып туруп көчөнүн кесишкен же чоң көчөлөрдү айткыла, интерсекшн деп коет. Ошону айткыла десе, анан биз кандай эле бул центральный пожарныйды билбейт депчи. Анан бизди келип машинасында тосуп алды. Көчөнү айткандан кийин анан бизди тосуп алып, анан айтып берди, түшүндүрүп, ушундай болот. Бул жакта пожарныйлар көп бар, 5 минуттук аралыкта пожарныйлар коет деп. Анан ал жактан бизди тосуп алды, келдик. Бизди үйгө жагашып туруп көлгө бардык. Көлгө барып туруп эле силерди Мичиган деген көлгө алып барып келейин депчи. Биздин Ысык көл сыяктуу. Ысык көлдөн 2,5 эсе чоң, бирок 2,5 эсе чоң, бирок анчалык терең эмес да. Немечалык. Биздин көлчалык терең эмес болмойм. Ошондой көлгө алып барды. Ал жака кечинде сүзгөнү бар беле, түштөн кийин кечинде кайтып келе жатып ал менин иштеген жерге алып барайын силерди. Балким жумуш бардыр деп калган. Анан келе жатып эле тие калсак, ал жерде ресторан. Ресторан, такой кафе сыяктуу. Барсак эле ал жерде түрк байке жакшы киши экен. Бүгүн ишчилерим кетип калды эле, как раз иштесеңер бүгүн иштегиле, иштебесеңер аны албайм депчи. Биз деле окей дедик. Биз иштегени келдик депчи. Бирок шорт ачам, майка ачамбыз да. Анан иштеке болуп пляждан келетабыз. Бизге сразу эле фартуктарды моюнга асты, көрсөттү, мынтип иштейсиңер, жардам бересиңер деп. Жардам ошол күнү партия бар экен, оказывается, жетишпей атыптыр. Анан ошентип биринчи күндөн баштап ишти баштадык. $50 берем күнүнө деди. Ошентип 6 күн, 7 күн иштейт элекчи. Ошентип мындай болот да байке. Бул жерде биздин көрүүчүлөрүбүз жандуу кинону көрүп атат да. Ошону мындай элестетип олтурам да мен. Себеби мына биздин барган учурлар,
азыркы баргандар Америкага бардым дебей деле койсо болот дейм да. Мен ошон үчүн мына Чикагодагы да мурда баргандарга жолуккан сайын мен силер ушундай кыйын жолдорду басып өттүңөр, биз келдик дагы, силер бешине териңер менен чогулткан опытыңарды үйрөнүп алып эле дальше кеттик. Биз оңой эле өтүп кеттик кыйынчылыктардан. Мына кыйналгандар силер болдуңар, эмнеге ошону айтып бербейсиңер дейт элем да. Бирок убакыт сааты эми келиптир ошо. Бирок насип экен ооба. Улантырыңыз. Анан Чикагода ошол мезгилде канча кыргыз болдуңар? Биз келгенде Чикаго шаарынын айланасында аксакал байкелер бар болчу. Болот байке деген бар болчу. Элди башын бириктирип, чай берип, элди чогулткан. Биз дагы чогулуп калчык. Алар менен дагы таанышып. Бирок Чикаго шаарынын өзүндө биз биринчи үйдү биз ачтык. Анан мен карасам кыргыздар шаарда жок. Анан мен Чикаго.ру деген форум бар. Ал жака кирип жазат элем да. Караса кыргыздар аз. Постсоветский страны давайте объединяйтесь депчи. Анан мага жазышат эле казактар, түркмөндөр, өзбектөр, азербайжандар, ошентип тажиктер бар болчу. Анан ошентип өзбектөр менен, түркмөн достор менен көп байланышып калдык да. Тыгыз байланышып алар менен чайлашат элек. Бир дасторкон айланасында выходной күндөрү чогулат элек. Бирден машиналарды алып алдык, баардыгыбыз биринчиден баштап иштеп. Анан машиналарды алып мактанып, выходной күндөрү биз китайский немелерге барчу элек. Китайский баффет деп коет го. Баягы барсаң определенный сумманы төлөп коесуң, ичинде безграничный тамактана бересиң. Ошондойго барып алып, тамактанып, мороженелерди алып, түркмөндөр менен алар алган машиналарын көрсөтүп, биз аларга машиналарды көрсөтүп, анан жарышып ушинтип ушундай жакшы бир атмосфера болчу. Ал маалда биз дагы бир 20-24 жаштагы балдар болчук да. Ток болчу элек дейт го, аябай бири-бирибизге жардамга. Бир дасторкон арасында мен болчумун, Керим, анан ошол Мыктыбек тосуп алды. Анан биз дагы бир-эки балдарды чакырдык. Аларды ошентип акырындык менен биз бирге баттык, чогулупчу. Анан карасак башка штаттардан дагы чогулуп, анан уже визасы бүткөндөн кийин эмне кылабыз деген балдар анан бизге чалып, байке мен келе жатам, тияктан келе жатам, кел дедик. Тосуп алып, аларды бир комнатада болчук да, бир комнат болчу. Анан батпай калдык. Анан акырын чоңураак немеге чыктык. 3 комнаттыкка чыктык. Ал жактан чоңоюп жигиттер калып, биз work and travel менен ошентип 2-жыл, 3-жыл, 4-жыл потоктор келип атат да. Эми ал кийин уже 2008-ден по-моему баштап Америкага Кыргызстандан деле ачылып калды. Уже потоктор көбөйүштү баштады. Биз келгенде биринчи жаныбызга алдык балдарды, аларды жаныбызда карадык. Ал маалда биз такси жок болчу, ал маалда. Такси Мыктыбек деген жигит баштаган болчу, Рустам деген жигиттер болчу. Алар баштап таксиде. Анан биз повар болчук, алар деле эми баштаганда жакшы экен деди. Анан биз дагы өттүк тиякачы. Повар болуп 1,5 жылда иштедим да, 1 жыл иштедим. Сизби? Ооба да. Турецкий немеге киргенден кийин үйрөнөт экенсиң да. Тамак жашап, өмүрүмдө жасай турган тамактын баардыгын 1,5 жылда жасап койдум, ошо уже все депчи. Ошондой. Анан турмуш кыстаган ойду медет, ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, башыңа келсе баардыгын кылат экенсиң. Стройкада иштедик, кухняда иштедик, анан таксиге өттүк. Таксиде өтүп дагы анан келген балдарды жайгаштырып жаныбызга, анан кийинки келген балдарды, аларды дагы уже бутка тургузгандан кийин силерди экиден деп ар бир үйлөргө ачып, үйлөргө ала жакта жөн эле келген адамга үй бере бербейт. Аларга косайнер деп коет го. Кошо өзүңдүн немен кредитный историяңды бөлүшүп, ага квартира алып бериш керек. Анан мага көп кайрылышат эле. Мен аларга квартира алып берип, анан бөлүп квартираларга чыгарат элек да. Ошентип бизден кийингилерге, анан бизден кийингилер дагы аларга 2ден чыгарып, аларга дагы 3дөн 4дөн кошуп, алар бүткөндөн кийин силер кийинки жыл силер жардам бересиңер деп, анан кыздар келет эле, ал кыздарды дагы кичине аларга өзүнчө квартирага чыгарып, бөлүп аралаш болбосун депчи, Москвадагыдай болбосун деп, биз ар бирини бөлүп ыймандуу бир поколенияны чогултушка аракет кылдык да. Ошо айтышат эле да, Акылтай байкенин үйүнөн чыкканбыз, келгенде ошол жерге келгенбиз биринчи депчи. Анан бири келет, аны бутуна тургузуп, анын ордун таап, уядан учуруп, дагы бири келет. Өтө көп адамдар силердин үйүңөргө келип, чогуу жашап, биринчи чогуу түнөп, чайыңарды ичип кеткен экен. Балким көрүп атса дагы деле жазышы мүмкүн, балким эстегендер. Ошондо
жанагы карта менен машина айдаган учурларды сиздер айдап калдыңыздарбы? Биз го телефондон эле ал учурда GPS деген нерсе жок болчу. Интернет жаңы эле кирген болчу да эми ал жылдары. GPS деген нерсе жок. Биз кадимкидей картаны ал жакта таксиге окуш үчүн университетке барасың, университетте окуйсуң, университеттин өзүнүн экзамендерин тапшырасың, географиядан сабак болот. Анан такси деген public transportation дейт го, публичный транспорт да, ага өзгөчө баягындай сабактарын алыш керексиң да. Сабак алып инвалидтерге кандай мамиле жасаш керек, анан көзү көрбөгөндөргө кандай мамиле жасаш керек, бала чакалууга, анан автобустар иштебей калса шаттл деп коет. Алардын рейсин кантип айдаш керек, ал жөнүндө маалымат берет. Анан географиясын берет. Ошентип сабактарды бүткөндөн кийин анан шаар өзүнчө экзамен алат да, актачы. City экзамен деп коет. Ал жакта мамлекеттин өзүнүн экзаменге киресиң. Ал киргенден кийин ал жактан алып өткөндөн кийин анан такси компанияларды тандайсың. Любой компанияга кире берсең болот, бирок биз Flash деген такси компания болчу. Ал маалда эң мыкты таксистерди алчу да. Таксистерди шаарды билген. Биз аябай жаттап көрсөңөр, бизде сүрөттөр бар. Дубалга 2,5 метр, почти 3 метрлик дубалга биз карталарды чыгарып алганбыз да. Картадагы өзүнчө бир историячы. Ошону чыгарып алып жаттайт элек односторонний көчөлөрдү. Ал картаны биз Kinko's деген бар, FedEx дегендер бар да, ал жактачы. Ал жакта копия чыгара турган дүкөндөр барып туруп картаны көтөрүп барганбыз да. Шаардын борборунун картасын барып туруп, муну басып бериңиз десек, алып туруп, силер бул картаны издательден баскан адамдан разрешение сурап келсеңер басып бере алабыз деди. Макул дедик дагы, биз кыргызбыз да все равно. Айланып туруп, өтүп туруп башкасыга бардык дагы өзүбүз эле self service деп коет. Ал жер чоң да, карабайт эле, машинкалар толтуруп өзүң чыгарып кете бересиң. Анан разрешение сурасаң, ал жерде уже мыйзам чегинде болот. Биз келдик дагы картаны коюп туруп, өзүбүз форматын берип туруп чыгардык. Чыгарып жарымны бир жака, жарымны бир жака, 1 метр 1 метрден кылып 2,80 кылып чоң картаны чыгардык дагы шаарды, отельдерди сарыга, офистерди көккө, анан мамлекеттик зданияларды кызылга боеп алып, картаны чызып алып, жаттап ушинтип жаттап даярданганбыз да. Үйдүн ичинде дубалга жабыштырып койгонбуз. Ошентип бизден кийинки балдар аларды алып ага даярданып, алардан кийин ошентип даярданышат экен да. Ошентип себеби GPS жок, телефон, интернет андай жок болчу. Коркуп турбуз өзү негизи. Мында азыр ойлоп көрсөң, үйгө бир полицейский же FBI'лар же болсо иммигрейшндар келип калса, көрсө бул силер кандай террористсиңер деп ойлошу мүмкүн да. Андай биз андай оюбуз жок. Отельдерди сарыга боеп эле мынтип баардык карталарды чызып, одностороннийларды чызып, план биз кылып да анан сабак берип, тиги доскаларга жазып, пландар кылып аткандай, ошондой биз бири-бирибизге сабак суроо берет элек да. Бул жерден бул жака клиент чыкса кантип барасың депчи. Анан ошолорду чызып неме кылганда, сырттан көргөндө действительно мындай коркунучтуу эле экен. Эми мыйзам билбегендиктен, жаш болгондуктан, бирок Аллах бизди ошондой жаман жолдордон коргоп ошондой келген да. Биринчи барганда кыйын болчу чындап эле. Анан ошол таксиге чыкканда бирөөңөр айтып турат элеңерби, эми бул жака деп картаны карап алып? Обязательно. Ал маалда биринчи биз ошо бир аз Мыктыбек Рустамдардан сурайт элек. Биз да көнүп алгандан кийин эми биз го мен өзүм өтө катуу даярдангам да. Профессорлукка даярдангандай эле даярданганбыз. Картаны бул жака жазып алганбыз да, уже жаттап алганбыз. Теоретически билебиз. Азыр мына көчө келет десең точно, бул жерде көчө келет десең точно. Ошол жолдорду биз келет деп теоретически билип барсак, точно ошол көчөлөрдөн да жаттап алган. Азыркы чейин мен биринчи клиентти каерден алгам, каерге чыгам, андан кийин экинчи клиент каерден алгам, ага чейин эсимде да. Потому что биринчи ошо такси ишинде болсо эсинде калат экенчи. Анан бизден кийинки балдарга биз direction деп коет, аны айтып турат элек. Азыр каердесиң, мына жерде мен ошол жака барыш керек дегенде биз телефондун связьда болчук балдар мененчи. Связьда жүрүп эле азыркы группаларда деле бардык трактордо деле связьда. Бул жактагы таксистерде деле балким связьдадыр. Биз ошондой связьда болот элек, клиенти чыкканда эле угуп турат элекчи. Бул жака чыктык, азыр мына көчөнү аласың, бул жол. Ал жакта Америкада обязательно трассаны алышка аракет кыласың, хайвейлердичи. Бул алысыраак чыкканда сага жакшы клиент чыкты, мына жерде мынтип кетесиң депчи. Айтып койсоң, ал өзүм эле мынтип алып барып коюшат болчу да. Бир эме анекдотко окшош бир окуя айтылып жүрөт да. Бул жактан бир кыргыздар барып Чикагода эме даунтаунду көргөн, анан айланып кетиштир да. Чалып тиги Чикагода тааныштан сурайт экен.
мына жерден бурулуш керекпи, кандай эмне десе, мына жерге барсаң мындай жазуу бар, бурулдуңбу, эми мындай, жок ал жерден эмес, эми бияка бурул, ошол жерде мындай, бар жогун айтат экен да. Бул эмне менин аркамдан аңдып келатат дейт экен да. Анысыңар биз деле биринчи барганда ошондой болгонбуз. Бекиш бар го? Даунтаунда айланганда баратсак, байке мындай жазуу бар. Чикагону полный эле айтып берип коюшат экен да. Мен мисалы 5 жыл жүрдүм, 5 жыл карта менен эле жүрдүм. Андай жаттап калайын деп аракет деле кылбасаң жаттабайт экенсиң да, жүрөбүн даяр нерсегечи. Туура. Эми Чикаго билесиңер, 1900 канчанчы жылдары, точно датасын эсте жок, өтө чоң өрт болгон. Өрт болгондон кийин шаарды жыгачтан болгон үчүн күйгүзүп, өчүрө албай калгандан кийин кой берген, ал полностью күйүп, анан аны түздөп туруп, анан ошол жерде шаарды мындай баклава сыяктуу квадратный кылып көчөлөрдү, немелерди полный планировать этип чыккан. Нолдон пландалган шаарда алчы координация менен кететчи. Чыгыш, батыш, түштүк, түндүк деп көчөлөрдүн номер менен кетет. Ал жакта муну көчө десең, балким адам эстей албаса деле, каердесин десе координациясыны 5000 чыгыш, 4000 түндүктө же түштүктө десе уже приблизительно каерде экенин билесиң да. Анан чоң көчөлөрдү билесиң, ошентип эле барып калчу элек да. Бизчи каяка чык десе мунуга келсе, все. Каердесин десе ушул көчөдө десе приблизительно канча километр экенин билесиң. Ар бир 8 блок 1 милден деп эсептегенде чыгарып коесуңчу. Уже ал жакта такси болуп 1 жыл иштегенде эле шаардын бар жогуга кирип чыгасың да. Себеби шаарда такси лицензия алыш үчүн жолдорду, аэропортторду, трассаларды, больницаларды, полицейский стейшн, полис милисияканаларды, бардык мекемелерди билиш керексиң да. Билбесең ала албайсың лицензияны. Ошон үчүн кыйын болчу. Биз ошондой ар бир аны алгандан кийин дагы шаардын ичинде тартпай калат телефон. А Чикаго 3 уровеньден турат да. Ал Чикагонун подземный жолдору барчы. Бир жерден бири-бириге кесишпей өтүп кеткен. Кээ бир жерлерде мисалы Walker Drive'ды билсеңер керек. Walker Drive барганда Lower Walker бар, Lower Walker бар. Баягы машиналарды неправильно парковка кылып койсоң, тартып кете турган жерлер бар да. Ал жерлерди билбегендер бар. Сабөрбтөгү эжелер шаардын четиндеги, шаардын таксиси эмес, чырттагы таксистер келет эле шаарга. Келгенде обязательно чалып калышат эле. Көбүнчө мага чалат эле. Акылдай кандайсың, муну жерге келип калдым, муну отелге чыга албайтам. Өтсөм эле жолдун астынан өтүп кетем, таппайтам депчи. Анан мен ошондой болдум. Да, мен ошо айтат элем, азыр сиз муну көчөгө келдиңиз, ушул жерден өтсөңүз үстүнө чыгып кетесиз. Анан көрүү дейт, мунундан оңго буруласыз дагы түз чыгасыз. Ошондо ортоңку жол менен чыксаңыз өйдөгө чыгасыз, экинчи уровеньге деп. Анан ошентип айтсак, атак өтүп кетишет болчу да. Подвалдан чыга албай эле койгом бир. Lower Walker'га кирсең, ал жак өзүнчө эле бир дүйнө да. Ал жактан жолду билбесең чыга албайсың. Баягы шаарда мероприятиялар болот да, футбол болот, баскетбол, волейбол болот, ар кандай мероприятия болот, бейсболдор болот. Анда пробка болуп калат. Таксистер эмне кылабыз? Биз учкан бойдон келебиз дагы, ал жакта пробка бар экенин билебиз, шаардын асты менен өтүп кетет шаардычы. Подземкалар менен кетип калабыз, алар түшүнбөй калышат болчу да. Кантип бизди бата алып келип койдуң депчи. Ошондой. Сизде кандай бир кызыктуу окуялар бар өзүңүздүн? Мен өзүмдө эмес, немеде болгон, айтып беришет. Жигиттер айтып берет да. Ушунчалык иштеп чарчап калыптыр да бир жигитчи. Атын айтпай эле коеюн. Чарчап калып, анан жолдо шаарга уже кечинде клубтарга тыштайсың да, тыштап коюп, анан дагы клиент алайын деп баратып, уже акыркы клиенттерди алтканда, клиент алат, анан ушул адреске дейт, макул дейт, дагы клиент салып алып, уйкусурап, анан шаарда дагы издеп жүрө берет да, бир клиент алып үйгө кетейин депчи. Анан ал жакта американецтер неме го, бир аз мындай сылык болот да. Карап отурам дейт, клиент бул айдап жүрө бердим. Карап, нары айдап, бери айдап жүрө бердим дейт. Анан каяка кетип атасың депчи. Бул уже клиент таппай үйүнө кетип калыптырчы. Түз үйгө жетейин дегенде, каяка баратасың десе, аркасын караса отурат клиентчи. Бул ким? Чочуп, аркамда адам отурабы, баягындай албарска отурабы депчи. Анан өзүнө келип ойлонуп, ким деп, анан кийин сен ким элең депчи. Анан биз адрес кайсы адреске, ушул адреске. Мен качан алдым эле буну депчи. Ошондой күндөр болгон да. Анан акырын жакшы ошол жашаган бала жашаган жакка жакыныраак жерде жашайт экен, анан алып барып тыштап коюп, өзүнө келип тоо кылыпчы. Ушундай күндөр болгон депчи. Андай немелер көп болгон. Жакын досум дагы аэропорттон жаңы баштаган, аэропорттон клиент алат.
клиент алып туруп анан аэропорттун айланасындагы эле, ал жак уже шаардын чети болгон үчүн ал жакты четкий билбесең, бир трассадан аэропорттон чыгып атканда толтурат жолдор бар, чыгыштарчы. Бирөөсүн качырып калган болсоң, өтүп кетсең айланып 5-6 километр айланып кетесиң. Ошого бул дагы бир качырып коет, дагы издейт, айланып келет, таппайт, анан тиги отель турат дейт, аяка кантип барышын билбейт. Бизге чалат, биз айтсак телефондо дагы сүйлөшө албай, нерв болуп кайра аэропортко алып келет да. Тигилерчи аэропортко алып келип туруп, анан биз по дороге келдик, ана түшүндүрүп атабыз да, мында барасың десекчи, аны уже ал аэропорттундагы жогорку 2-этажга клиент иштайсың, бирок 1-этаждан аласың да, 1-этажга алдан кайра алып келет клиент. Ал жака өзү алып келсе болбойт, бирок ошол жерге алып келет да. Алып келсе анан ал жактагы токтоткон контролерлор эмне үчүн алып келдиң десе, булар мен азыр ушул жерден алдым, кайрадан таппай калдым десе, анан биз түшүндүрүп бергенден кийин ал жигит айтты да, все, мен let me try one more time депчи, мен түшүндүм, мага дагы бир жолу шанс бергиле, мен азыр алып барам десе, алар дагы все, рахмат, тым эле кой, биз өзүбүз эле кетип калабыз деп башка таксиге отуруп кеткен күндөр болгон да, ушундай өтө көп. Таксиде жаман окуялар дагы болот. Мисалы үчүн адамдарды сен таксиде таргетсиң да, актачы баягындай неблагополучный жерлерге барып калсаң, сени тоношот, акча дамагать этишет, потому что ал жерде наркотик алыш үчүн наркомандар көп келе калышат. Черный райондорго барсаң, баса калышат, астыңды тосо калышат дегендечи. Менде болгон андай окуяларчы. Менде өтө кызыктуу окуялар болгон. Шаардан клиент алсам, жолдон бул еще таксиге чалган, компанияга чалган. Мен Flash деген эң өтө мындай престижный такси компанияда иштейм. Аяка чалып туруп мага адрес берет, барсам, бул неблагополучный район бар, баягы Green неме деп койгончу, шаардын ортосунда. А бул жакта өтө жаңы салынган үйлөр бар. Ошол жактан чакырды. Барсам, бул жагынан отуруп калышты клиенттер, 2 жаш бала. Уже клиент келгенден кийин отказ бере албайсың. Ал противозаконный ал жактачы. Анан ортобузда биздин немебиз бар. Айнек бар да. Бронированный айнек бар. Аны уже жаап салганы неудобно. Анан макул дедим, бара бердим. Жолдо телефондо сүйлөшүп атабыз. Рашид деген инибиз бар болчу. Рашид, мен ушул жака адреске баратам, өтө что-то подозрительный болуп атат. Ошол жака эң жакын полицейский участокто карап койчу деп атам. А макул деди. Карады дагы ушул жерде бар экен. Все, приблизительно мен мынертен чыгам, мынтип барам депчи. Анан барып аларды түшүргөн жерде эле телефондо турат ал жигит дагы. Мен пистолетин такап атпайбы башыма. Ал качып кетпесин деп мен жакшы баягындай неменде ортодогу сурмайда майда акчаларым калган болчу. $5, $1, $8-10 калган болчу. Атак $10, $20 мен ички чөнтөйлөргө катып койчумун да. Анда азыраак калчу болчу. Светти жандырбай эле качып кетпесин деп башым салып, мынакей ушул жака кеттиңер, ушунча акча болду десем, алар болсо пистолетин такып алып, give me everything you have депчи, бардык акчаңды бер депчи. Макул дедим да, акчамды бердим. Анан Рашидке айтып атам да, милиция чакырып кой депчи, кыргызча сүйлөп атам. Милиция чакырып кой, ушундай ситуация болду десем, ал угуп турат. Аны ал макул деп полистерге чалат, ал болсо телефонуңдагы бер дейт. Ал малда жаңы чыккан iPhone болчу. Экинчи поколениясы уже чыккан болчу. Мен биринчи поколениям бар, экинчи поколенияны уже алдым. Аны дагы биринчи поколенияны бир Нуралга мен белекке берем деп койгон болчумун да. Ага, сага белек берем, мен телефонду которуп алайын депчи. Которгону успеть эте элек болчумун да. Анан ал телефонду алып койду, анан берип койдум дагы, анан кайра эле аны артка айдап туруп дебелеп салайын десем, алар мен виноват болуп калам. А пистолети булар жаш балдар экен, карадым, баягында подделный пистолет менен такап атабы деп карасам, оригинал эле пистолет. Анан жаш балдар катуураак бир нерсе десең коркуп кетип ата бербесин деп аны чыкпай берип койдум. Анан чыктым, чыгып келсем эле ал жакта полицейскийлер туруптур. Маргат этсем, анан кайра келишти, репорт түзүштү, анан издеп таппай анан кетишти. Мен кеттим, анан шаарга келдим. Эң кызыгы бул жерде башталат да. Мен уже шаарга келдим. Шаарга келсем, досум ал мен айдаган жака барыптыр да. Анан неге чалсам немеден сүйлөштүм. Жумабай деген жолдон өтүп баратыптыр. Токто дедим да, телефонун мен Рашидке айтып коеюн, ситуацияны деп чалсам, үйүңө чал дейт Рашид. Эмне үчүн үйгө чал десем, жеңеңе чалып айттым эле, сага переживать этпесин деп. Ал болсо эмнеге переживать этпесин деп чалдың десем,
ал болсо эми сага чалып калса телефон жооп бербесең перерывать этпесин, ал паника болуп калыптыр элечи. А bundan бир жума мурун, аялыңызга бир жума мурун ал маалда неме болгон болчу да. Дагы бир досумду ошондой жолдо талашып кетип телефонун уурдап сабап кетишкен болчу да. Аны билет. Анан ал чалат да, сен не переживайте деп, ал маалда Рашид диспетчерге дагы чалат да, ушундай ситуация болуп атат, полицейге жардам бергиле депчи. Анан успокойтесь, эчтеке болгон жок деп мага келинчегим айтат. А келинчегим сен кактан билесиз, нормально экенсе диспетчерге чалдым. А диспетчер ал маалда келинчегим ата энеси менен сүйлөшүп Кыргызстан мененчи. Кичинекей балам бар үйдө, анан ал диспетчерге чалат. Ушундай болду, ушул такси жолдошум ушул эмне болду десе, пистолет менен gun robbery болду депчи. Аны тоноп кетишти ушундай десе, ал ыйлап, короче, ушундай күйөө балдарыңарды неме болуп атыптыр, ограбление болуп атыптыр деп неме кыла албайт. Анан мен чалдым, үйгө чалдым да. Чалып туруп, чалсам үйгө кел деп ыйлап алыптыр. Мен айттым, эмне болду десем, ушундай сага ким айтты десем, ушундай диспетчериң айтты. Мен айттым, азыр rush hour башталды. Бизде эми клиенттер үйгө тарашты баштады. Иштеп коеюн, азыр келем азыр деп. Анан ошентип Рашидти келе бер деп, аны тыштап коюп, анан иштеп, анан үйгө келгем да. Ондай случайлар бар дагы тоюма бир жума калганда дагы ошондой случай болгончу. Чорныйлардын районуга барып тыштап коюп, алар менен сөгүшө кетип, баягындай алар немеси жок да, эч кандай appreciation деп коет го, эч кандай благодарности жокчу. Сүйлөп сөгө койду, мен дагы сөгүп коюп отурайын десем, аркамдан келатат, карасам мындайынан бир чапты. Кача койсом мындай чырып өтүп кетти. Бир теп аңтардым, андагы чорныйлар чуркап келди. Отуруп туруп айдап кетип калдым. Анан полицейскийлер келди, көрсөттүм, уже окшош жерлер. Анан ал жерде дагы репорт алды. Бирок көзгө көргөн бир жума калганда ошондой көздөр көгөрүп, анан грим кылып алып тоюмда грим менен жүргөм да. Ошондой күндөр болгон. Эми таксист. Биз вообще жүргөн мезгилде барган экенбиз. Ошо бекеринен сизди айтып беришиңиз керек деген нерселер. Дагы сиздин 18 жылдыкты том курса азыр таң атып кетти. Ал эми ошондой экен. Ал жерде таксиге адамдарды үгүттөп, давайте деп балдарды уюштуруп, анан уже биз эл акырын көбөйгөн сайын бир уюм болуш керек. Биз бир адам бирок юридический лицо кылып бир организация ачыш керек деп Кыргыз American Association деп 2005-жылы түптөгөнбүз. Мен аны жетектеп, жаңы үйлөнгөн болчум, ал үйлөнө элек болчум даже. Келинчегим посольстводо иштейт болчу. Аны менен анын тажрыйбасы бар, менин ошол идеяларым бар. Биздин чөйрөдөгү балдар бардыгыбыз эле түрктөр бизге жардам берет болчу. Жанында толтура жигиттер бар болчу. Бизден лицейден бүтүп келген балдар. Ушул организацияны ушинтип чогултайлы деп башыга мени шайлашты. Анан айланабыз да, достордун чегирегинде ошол организацияны уюштуруп кеттик да. Азыркы кыргыз коому борбору ачылганга чейин биринчи сиздер түптөгөн экенсиздер. Кыргыз American Association деп ачканбыз. Анын ошол эле жигиттер мен 2013-14 чейин жетектедим. Анан уже келинчегим кичине рахатсыз болуп калды, убактым болбоду, балдар чоңойду дегенде, анан мен ал кыргыз коомдуга тыштап койдум. Дальше силер алып кетергиле деп Кыргыз маданият борбору ачылды. Ошо өзүбүздүн эле жигиттер алып келдик. Грин карт менен келе турган балдардын чакырып, атайын башына коюп, Улан Азимбаев деген жигит ошондо келип, анан ошол башына турду. Анан кийин дагы өзгөрүп атышат. Ошондо эки баланын атасы. Азыркы тапта уулум Билал ал жактан 13 жашка чыкканда эле мен атам жаштыгымда эле каза болгон, апам катуу оорушду баштады. Ошол 2000 пандемияда биз билет алсак, пандемия болуп кетти. Анан пандемияны күттүк. Пандемиядан кийин анан билеттерди кайрадан алып туруп учуп келдик. Кыргызстанга бир жолу келдиңиздер. Бир жолу келдик. Канча жылдан кийин? 18 жылдан кийин келдиңиздер. 18 жыл болду го, 18 жыл. Мен 2001-де кеткем, ал Турцияга барып, Турциядан эле кетип калгам да дальше. Ошондо бир 20 жыл сыртта жүрдүм да, мындайча айткандачы. Ал маалда эми Бишкекти деле жакшы билбейт болчу. Мен Жалал Абадта окуп, анан Бишкекке мындай проездом эле келет элек. Анан ал жакта эми чоң шаарда жүрөсүң, Чикагодо, Нью-Йоркто, башка шаарларда жүрүп келип, ал жактагы маданиятты алып, ал жактагы жакшы жактарды алып, ал жактагы университетке барып,
тил үйрөнүп, ал жакта коомду башын бириктирип, жакшылыктарды уюштуруп, анан кайра келгенде кандай сезим болду? Сезимдер кандай десек, эми ал жакта адамдар маданияттуу, бир аз толеранттуу, анан сылык, бири бириге тааныбаса деле көргөндө саламдашат. А бул жака келгенде биринчи эле шок мен тигиден башталдычы. Мен Чикагодон Истамбулга самолет через Истамбул келебиз да. Самолетто отурдук, Истамбулга чейин нормально келдик баардыгыбыз. Баардыгы маданияттуу эле. Анан Истамбулдан Бишкекке отуруп аткан самолетко отуруп атканда эле жолдо уже баягы бизди бири-бирине түртмөй, жөлөмөй, да неме кылмай, баягындай самолетто дагы адамдарды чакырат, ушул рядка чейинкилерди биринчи келгиле депчи. Ал жерде баардыгы туруп алган, сен өтүшүң керексиң, өткөзүшпөйт. Анан уже сезишти баштадым да биздин маданиятыбыздычы. Баалап баштадыңыз. Баалап баштадык да, анан келип ушул аэропорттон баштап эле башталды, анан келдик. Самолеттон дагы Бишкекке конгондон кийин адамдар баттан эле конуп эле келет, телефондорун чечип, тигилерин чечип, сумкаларын алып даярданышып алыптыр. Самолеттин эшиги ачыла элек. Анан күтүп атасың да, эми самолетко отуруу маданияты бар, самолеттон түшүү маданияты бар, туурабы? Биринчи эң эшикке жакындар биринчи түшөт, аны күтүп турасың, аркадан эч ким кетпейт, шашылбайт. Бирок бул жерде бирини бири түртмөй, бири-бири менен эме кылмай, андан карап кетип ичиң ооруйт да. Эмне үчүн биздин элибиз ушундай депчи. Бирок азыр жакшы. Азыр көнүп калдыңыз, эми азыр кабыл алдыңыз. Жок, азыр көнүп калдым, бирок азыр самолеттор дагы бат-бат каттап, элдер деле бир аз маданият. Мен 4 жыл мурун, 3,5 жыл мурун келгендегидей эмес да. Азыр ички каттамдар менде каттап калдым. Бир аз маданият бар. Мен 2021-жылы келип, анан кийин 2 жылдан кийин кайра келдик да. 2 жылда айырма бар. 2021-жылы келгенде караганда эмне айырма бар? Мисалы, көчөдөгү машина, жанагы эски машина азыр Жок. Практически жок. Кытайдын машиналары, Кореянын машиналары келип, мындайча айтканда Нью-Йорктогудай эле баардык машиналардын сырттары жылтырайт. Өнүгүү аябай бар да. Ошол эле учурда адамдардын ой жүгүртүүсүндө дагы бар. Маданиятында, билимге болгон, аялдарга болгон, жаныбарларга болгон мамиледе баарында байкалат. Албетте оңдой турган жерибиз бар. Мен деле айтып атам башында, мен деле эми ушундай болсо дейсиң да. Бирок азыр кээ бир учурларда биз ошон үчүн Кыргызстанбыз. Биз ошон бара-бара биз деле оңолобуз. Бирок кээ бир учурларда ошону деле, мисалы бул жакта тойду аябагандай биз тажадык деп атышса, биз ал жакта мисалы тойду сагынат элек. Себеби биз бала чагыбыздан ал биздин кыргыздын болмушунда болгон ал той, көкөтөйдүн ашынан башталгандачы. Анысыңары биз кээде сагынабыз ошол нерселерди. Ошол. Эми негизи биз ал жакта жүргөндө эми биз биринчилер болуп үйлөнгөнбүзчү. Мен биринчи болуп регистрациядагы 001 деп турат. Мен посольствода келинчегим иштеген үчүн биздин мероприятияга полный коллектив келишкенчи. Анан тоюбуз 60 киши эле кыргыз болсо, калганы иностранецтер болчу. Түрктөр, азербайжандар, өзбөктөр. Мисалы үчүн мен тоюмда өзбек комьюнитиден стол берсем, алар лимузинди көтөргөн, пловтор жасаган, дагы бир комьюнити дагы бир нерсесин көтөргөн, камерасын жасаган дегендейчи, ошондой болчук да. Анан эл көбөйгөн сайын ал жакта дагы биз үрп-адат, ката салтыбызды сакташ үчүн биз мероприятияларды уюштурат элек да. Жаңы жыл, День независимости, биздин эгемендүүлүк күн, Норуз, анан ошол Нооруздарда атайын биз көбүнчө пикник жасайт элек. Пикникте таанышуу, жаш балдарды чакырып, алардын ошол пикникке атайын даярдап, жаңы төрөлгөн балдар болсо тушоосун өткөзөлү депчи. Давайте белек кылайлы, тушоого чуркатып, баягындай биздин үрп-адаттан алыста калбаш үчүн биз элдин башын бириктиргенде ушундай биздин атайын өзүнүн салттарыбызды жасайт элек да. Келдиңиздер, балдарды мектепке жайгаштырдыңыздар. Жашоо кантип башталды анан? Мектепке биринчи күн келгенде жолдон эле, аэропорттон эле келе жатканда уже башталды да, баягы жол кесмелер, баягындай беспардонный кесип кетет экен астыңдан делечи. Анан бир линияга 2 машина кирип алат, ошолордо жашадык. Культурный шок болду да, мындайча айтканда. Эми тамашаладык да көп жыл сыртта жашагандан кийин.
эртең менен турсак шаарда этажкада бир досумдун квартирасында болчу, мына Московский Советский жакта тамашалайм, келинчегиме туруп алып эртең менен туруп тур депчи, кара дейт, сыртта кыргыздар басып жүрөт, кыргызча сүйлөп атышат депчи тамашалап. Ошентип жакшы. Келгенден кийин эле бат эле көндүк, паспорт алдык. Биринчи паспорт алганда дагы пандемия учур болгон үчүн мага өтө өөн учураган жерлер пандемияда 1,5 метр дистанция сакташ керексиң. Биз барып туруп паспорт алган жерде паспорт алган берген мекемелер өздөрү соблюдать этпейт да правиланычы. Адамдардан кирдик, жакшы электрондуу вариант очередтерди эми киргизип аткан экен учурдачы. Бири-бирине дебелеп, очередь бербей, мындай кимиси шустер болсо биринчи кирип кеткен, ушундай убакыт экен да ошол малдардачы. Анан бизди дагы алып берип, анан барып туруп кассага барып акчаңды төлөп документтериңди аласың да. Мен акчамды төлөп документтерин алайын десем, тиги аркамдан бирөөсү чакырып атат, тиги кассадагы кыз, сиз бериңиз документиңизди. Мен айттым, токтоп тургула, мен документимди ала элекмин. Силер эмне үчүн тиякты чакырып атасыңар? Сен очередь болсо макул, азыр тем более пандемия. 1,5 метрлик дистанцияны сакташ керексиңер. Анан силер чакырып атасыңар. Десек өзү келип атпай. Өзү келген жок. Силер чакырып атасыңар. Биринчи буну силер дисциплинаны силер сакташ керексиңер депчи. Мен документтеримди толук ала эле келесилер, кантип келесиңер бул жака деп тиги менен дагы кичине уруша кеттикчи. Анан ошентип алып, ушул нерселер да меничи келгенде адамдар дагы бир аз маданиятсыздык деп айтсам, эми туура эмес болуп калышы мүмкүн, бирок төмөн, маданият уровени бир аз төмөн болчу да. Анан аптекаларга деле кирсең, киргенде адамдар сурап атса, очередьте турасың, эми сурайын бир нерсе депчи. Сен очередьте атсаң, аркасынан бирөө келип эле бир нерсени сурап кетет, тиги сурап кетет. Анан ошол нерселер мени өтө кыйнады да бир азчы. Шаардан сыртта алыста жүргөн үчүн мындай лифтке киргенде деле, мисалы үчүн мен бизнес центрде офис ачып иштеп калдым. Кирсең, адамдар чыкса, салам деп саламдашып койсоң, алар мынтип карашат да, сен мени тааныйсыңбы деп, как будто сен аларга тийишип аткандай карайт да. Анан түшүнөсүң да, бул чото мен туура эмес кылдымбы депчи. Ошондой нерселер менен катташтым. Американын эң жакшы жери ошондой лифтке киргенде hi, good morning, hi деп койсоң, анан сүйлөшүп каласың да, жакшы погода деп кичине сүйлөшүп кетесиң да. Анан мындай кесир ой деле жок да, түз эле. Жок дегенде жылмайып, анан жана кезек күтүү боюнча мына ошону үйрөнүшүбүз керек. Кезек. Мен өз блогумда өтө этияттап айтам, анткени себеби Кыргызстанды жамандап атасың, анда сен Америкага кетпейсиңби деген нерселер болуп кетпеш үчүн мен негизинен азыр жанагындай нерселерди айтпаймын да, өтө этияттанып. Бирок бул нерсени үйрөнсөк өзүбүзгө эле жакшы. Мисалы ошол жолдо жүргөндө деле бул биздин эң маданиятсыздыгыбыз, маданиятыбыздын канчалык экени жолдо билинет да. Себеби жолдо биз бири-бирибиз менен кайчылашабыз, жолугабыз. Ошол мезгилде биздин баягы чет жактан келгенибиз баары бир билинип калат да. Же сигнал бербейбиз, же жол бересиң, алдыңан өтүп атканга жол бересиң. Мага эң кыйналган нерсем баягы жолду билбесең, өзгөчө магистраль менен ылдыйга келатканда Азия молго жетейин дегенде 2 линияга 3 линия кирип алат да. Мына бири-бириңе неме болупчу. Ошол жерлер кыйнайт болчу да мени. Анан немелер, знактар туура эмес коюлат болчу. Солго бурулба дегенде тияка койбой, же алыстан көрбөй каласың, ушундай болчу да. Эми шаарды билбеген адам үчүн өтө эле кыйын болчу. Эми азыр иреттелип калды. Акыркы 3 жылда мына жаңы бийлик менен өтө көп нерсе өзгөрдүчү. Анан правилалар өзгөрүп атат. Жолдор, дорожный движенияларды неме кылтат. Тиги жолдор оңдоп атат. Молодцы да, азыр иштеп атышат. Мен биринчи келгенде бизде Америкада билесиң, ар бир жерге знак коюп коет да. Мен сырттан карасам, машинаны тартып кетип атышат. Анан карасам, оказывается, мына бизнес-центр Ориондун маңдайында пешеходный переходко, оказывается, мына зебрага 5 метр алыстак болуш керек экен. 5 метрден жакыныраак болсо тартып кетет экен ал жерденчи, турецкий посольствонун үстүндөчү. Анан мен чыгып туруп сурап атпаймынбы, силер эмне үчүн тартып кетип атасыңар машинаны депчи. Десек, өлчөп атат дагы. 5 метрби 4,80, 4,5 болсо деле тартып кетип атышат да баягычы. Анан
гаишниктен сурадым да, эмне үчүн тартып кетип атасың десем, ушундай дейт. Анда бул мен өзүмдү койдум да, баягы машинанын хозяйыны катарычы. Эгерде мен койсом, тартып кеткен болсо, анан каяка кайрылыш керек? Каерде знактарыңар турат? Бул жерге койгон болбойт деген десек, пешеходный переходко болбойт, гаиге барасың. А гаи каякта, номери каякта? Ошол шок болду да. Ал жака Америкада жазып коет го, мисалы үчүн, бул жерде машинаны койгонго болбойт, бул жактан деп стрелканы көрсөтүп коет. Эгер да тартып кеткен болсо, ушул номерге кайрылгыла дейт. Чалсаң, анан сенин машинаңдын номерин айтсаң, ушул жакта деп айтат. Бул деген нерсе жок да, бул жактачы. Американы сагынып турсуз. Эми Американы сагынган деле жокмун. Мага наоборот Кыргызстан жагып атат да. Себеби балдарыбызды мен 13 жашта алып келдим деп атпайм. 13 жашта дагы эми биздин учурда биздин балдарыбыз биринчи төрөлгөн балдар. Кыргыздын биринчи кыргыз американецтер. Булар биздин учурубузда ата-энелерибиз ар дайым бара бербейт болчу. Биздин балдарыбыз ошол чоң ата, чоң эне, тайта, биздин мен келинчегимдин бир туугандары, менин бир туугандарым, балдардын балдары менен мындай чоңойгон жок да. Анан ал 13 жашта келдик, мен ойлойт элем 13 жашта деле бала, все равно бала болот. Баягы тайыне тайдасыга, чоң эне чоң аталарга, тайкелериге, мен бир туугандарыма кичине эркелеп мындай өсөт депчи, алардын мээримиге чоңойот десем, уже ал 13 жаш мен кеч келип калыптырмын да. Ал жаш уже бала переходной возрастта өзүнүн пространствосын каалап калат экен, өзүнүн эмеси болуп калат экен, ар ким менен келише албайт экен. Бирок мен балам позитивный болгон үчүн бат эле көнүп кетти. Ар бирөө мен активный болгон үчүн, кызым бир аз консервативный болгон үчүн ал бир аз кыйыныраак адаптация болду. А уулум мектебинде өтө популярный. Ал тилди мындай акцент менен сүйлөсө деле шылдыңдаса, наоборот, аны шылдыңдап өтүп кете берет да, ошондой. Ал жеңил. Ошон үчүн азыр эми уулум 11-ди бүттү, Кембриджден эле. 12-ни бүтүш керек, анан университетке тапшырыш керек Америкада. Анан 1 жыл окуп, 12-ни бүтөмбү, 11-ден эле аттестат алдым деп, анан азыр Кипрга барып окуй берейин андан көрө деп министерстволор менен сүйлөшүп, бюджетный вариант бар экен. Азыр Кипрга кетти быйыл 1-жыл студент. Эми мына 1,5 жума болду окшойт барганыга. Кызыңызчы? Кызым Кембриджде окуду, анан Бишкек International School'га котордук. Ал жакта чисто американецтер да, немелерчи. Образование американец сыяктуучу. Былтыры Германияга барып келди. Международный олимпиададан күмүш медаль алып келди. Анан чогуу баргандар бардыгы эле алтын, күмүш бардыгы бирден медаль алып келишти. Анан быйыл Америкага барышты. Нью-Йоркто өткөн олимпиадада математикадан быйыл алтын медаль алды кызымчы. Барганга жараша ал жерде математика, science деп коет, так илимдер, анан роботиктерден болупту да, робот боюнча. Анан мугалими силер математикадан алдыңар, ушунча келдик, scienceга, так илимдерге дагы тапшырып кире бербейсиңер, өзүңөрдү сынагыла десе, ага деле кирип, кызым бронзовый алып чыкты аяктан дагычы. Аны поощрительный, молодец кызым деп, тияка группасы келе берди кайра. Биз кызыбызды Чикагого жөнөтүп койдук досторубуздун үйгө. Ал жакта 1 ай, 1,5 айдай досторунун үйүндө өзүнүн баскан турган жерлерини, чогойгон жерлерини, мектептерини, баягы Макдональдсуна барып, анан баягы обурбайсы айскримдерин, мороженойлорун жеп, өзүнүн сагынган, эңсеген жерлерин барып көрүп келчи. Ошондой. Жакшы. Эми бизде башка ата-энелерден айырмаланып, мына Американын дагы тажрыйбасы бар, Кыргызстандын дагы тажрыйбасы бар. Бул жакта жүргөндөр балдардын келечеги үчүн Америкага кетишибиз керек эле дегендер бар. Америкадан деле балдардын келечеги үчүн Кыргызстанга деп, мына биз сыяктуу ата-энелер башын баштап, көчтүн башын баштап, биздин деле келгенибиздин, калганыбыздын себебинин бири ошол. Кээ бир мекендештер бул жөнүндө ойлонот, кээ бир ата-энелер ойлонот, кээ бир ата-энелер ал деле жүрөт, эч нерсе болбойт, бул деле жүрөт. Эми комьюнитинин иш чаралары бар, же ал бул деп ошолор менен алаксып жүрүшү мүмкүн. Эми кээ бирөөлөр шарты жок чын эле, же документке байланыштуу. Эми бул тема аябай керек да азыр. Бул теманы экөөбүз аябай сүйлөшүбүз керек да. Себеби балдар үчүн каякта чоңойтушубуз керек. Мисалы менден азыр сурашат да, качан кетесиңер, же кетпейсиңерби, болду калдыңарбы депчи. Анан мен ошонун жообун мен дагы билбейм дейм да. Кетишим керекпи, же калышым керекпи деп, анан аны мен
жөн эле жаратканга тапшырып койдум. Биздин үй бүлөбүз үчүн Америкага кеткенибиз туура болобу же Кыргызстанда калганыбыз туура болобу? Сен өзүң бир адашпай турган чечимди бизге жолду көрсөт деп мен азыр тапшырып койдум. Жада калса ушул Америкага кетип атканда, ушул визага киргенде деле ошо сөзсүз Америкага барсам, виза чыкса деген жокмун да. Мен ошондо деле тилек кылдым. Биз үчүн, биздин үй бүлөбүз үчүн Америкага эгерде жакшы болсо чыксын. Эгерде ал жак эмес, Кыргызстанда эле калгыла деген болсо, анда биз кала берели. Ошого деле ыраазымын. Деп анан ошондо виза чыкканда, демек бул Кудайдын бир салган буйругу экен, жолу экен. Деп анан мен тынч спокойно кеткенмин. Азыр деле мен ошол бир жоопту күтүп атам. Азыр менде дагы жооп жок. Кетишим керекпи, кетпешим керекпи? Бирок биз билебиз, Америкадагы балдар кандай, бияктагы балдар кандай. Биз балдарыбызга эмнени беришибиз керек? Биз ата энебиз, балдарыбыз бизге азырынча аманат. Биз ошол аманаттарга туура убагында эмнени берип калышыбыз керек? Эми ушуну сиз дагы ойлоруңузду айтып өтсөңүз. Туура айтасың. Бул өтө өзү негизи Америкада бала тарбиялоо бир өзүнчө тема да алчы. Ал жакта биз биринчилерден болгонубуз үчүн көп кыйынчылыктар бар. Эми азыр эл көп болгон үчүн баланын ата энелери дагы барып атат, чоң аталары дагы барып атат, тууган уругу деле барып атат. Ал жакта бир коом өзүнчө көп, төрөлгөн балдар көп. Ал жакта бир аз шарттар ыңгайлуу. Бирок биздин учурубузда бала тарбиялаш, мисалы үчүн кыргыздар менен сүйлөштүрөлү десек, ал жерде досторубуздун үйү шаардын берки бетинде, биз берки бетинде, алар биз менен неме кылыш үчүн балдарыбыз ойнойбуз десе, бизге 2 жума мурун айтыш керек. Анан биз аларды макул дейбиз, дагы ошол күнгө ойнотобуз деп аларга встреча неме кылышабыз, договор кылабыз. Анан ал күндөрү кээде ойнотобуз, кээде мисалы үчүн отмена болуп калат, анан алар шагысынып ыйлашат. Эмне үчүн биз дейт 2 жума мурун биз силерге кайрылып айтсак, силер ошону дагы отмена деп коесуңар депчи. Анан ошондой немелер бар да. Ал жакта Америкада билесиңер, бала ал жактын куралдары өтө строгий да, жесткий. Баланы төрөлгөндөн баштап немеге беришет. Больницадан чыгып атканда эле уже карсит деп коет го, бөөкүнө отура турган немесинечи, сидушкасына. Машинага чейин салып беришет. Ошо менен болбосо чыгарбайт. Машинада дагы жүргөн болсоң, даже эл ушунчалык сознательный, жолдо бара жатып балаң ыйласа эмизем деп деле баланы алган болсо, жанында бараткан машина баланы сидушкага кой, азыр билсем полицейскийге чакырам деген убакыттар болгон да. Анан балдар 12 жашка чейин без присмотра, ата эненин карамагында, көзөмөлүндө болбосо сыртка чыгара албайт 12 жашка чейин. Бул бир маселе. Анан балдарды немеге таштап койсоң, дүкөнгө таштап, магазинга таштап коюп эле дүкөнгө кире албайсың да. Машинага таштап коюп дүкөнгө кире албайсың. Себеби ал жерде машина, ал жак ысык болушу мүмкүн. Машина жабылып калса, дем ала албак үчүн баланын укугу, адамдын укугу жогору да, тияктачы. Сейфти, коопсуздук бул жерде. Коопсуздук, ооба. Анан бул бир эле коопсуздук эмес, ал жерде адамдын немеси, сен Американын да төрөлгөн ар бир жаран Американын жараны да. Сен иммигрант болсоң деле, балаң ал жакта төрөлдү, значит ал американец да. Американыкы. Өзүнүн баласын, сенин балаңа ал өзүнүн баласындай кабыл көрүп атат. Ооба да, сенин балаң эгерде сен туура эмес мамиле жасасаң, анын коопсуздугуну камдай албай аткан болсоң, ал сага предупреждение берет. Анан сени көзөмөлгө алат, ошондо органдар бар, текшере турган, наблюдать эте турган. Алар анан ошондо да карайт, анан алып коет баланы, сенден алып коет. Мектептерде специальный немелер бар. Баланын бир жери көгөргөн болсо, же болбосо настроениясы жок болсо байкап турат да. Наблюдать эткен бир орган бар, карап турат. Бул жер эмне үчүн көгөрүп калды? Үйдө зомбулук бар, ата энең кол көтөрүп кой деп детский психологдор карайт, сурайт. Эгер действительно үйдө зомбулук болсо, аны карашат, наблюдать этет. Анан эгер чындап болсо сага предупреждение берет. 1 жылга чейин карашат, көзөмөлдөйт. Эгер чындап дальше продолжать эте берсе, алып коет баланычы. Бала деген сеники на самом деле, бирок американец болгон үчүн, төрөлгөн үчүн алып койгон укугу бар алардын, алып туруп башка семьяга берип коет. Ал жакта баланын тарбиялоо, ал жактагы жакшы жактары, бала төрөлгөндөн баштап сага сенин документиң барбы жокпу ага карабайт. Иллинойдо өзгөчө, ар бир штаттын немеси бар, бирок Иллинойдо төрөлгөндөн баштап келинчек
мисалы үчүн аял кишинин боюнда болгондон баштап эле уже жазылса страховка берет да. Анан бала төрөлүп 3 айга чейин ата энесиге да карайт, баласыга да карайт, балага 18 жашка чейин эгер за чертой бедности деген бир неме бар го. Бир по-моему $2400 астында алган болсоң айлыгың, анда сен ошол категорияга киресиң да. Ошол категорияга кирсең, анда мамлекет сенин страховкаңды полный немелерди камтыйт, покрывать этип берет. Анан ошон менен баланын бардык тамагына чейин, тиге чейин бардык немени карап берет да. Канчалык бала төрөлсө, кымбат болсо деле, через кесарево төрөлсө деле жакшы карайт. Ал жактагы больницадагы шарттар өзгөчө, ал өзүнчө тема. Анан баланы чоңойгондо мектепке барганда библиотекалар бар ал жактачы. Биз жума сайын 2ден сумка китеп алып келчүк. Ал библиотекаларда баланы развивать этиш үчүн өтө көп китептер бар, инструменттер бар, ойной турган кружоктор бар, роботик немелер бар, компьютерный класстар бар, өтө көп. Анан ар бир шаардын өзүнүн инфраструктурасы ошондой сонун кылып куруп койгон. Ал жерде баланын өнүгүүсү үчүн бардык шарттар бар да. А бул жакта ал шарттар азыраак. Жок эсе да. Ал жакта ушундай жакшы жактары бар. Мектептин айланасында, мисалы үчүн, бир жерде болгон болсоң, башка мектепке бере албайсың да. Ошол территорияда болосуң. Балдар паркка барса, обязательно сен өзүң көзөмөлдөш керексиң. Парктарда бири-бирини баягындай мамилесин дагы урушуп кетпеш үчүн ата-энелер көзөмөлдөп карап турат. Ал жактачы. Ошондой. Бул жакта азыраак. Анан ал жакта бала тарбиялоонун дагы минус жактары мектептерде, мисалы үчүн, өтө либерализм болгон үчүн, либерализмде балдарга өтө баягындай немелерди үйрөтөт да. Кээ бир биздин маданиятыбызга, биздин динибизге туура келбеген нерселерди дагы үйрөтөт аяктачы. Допустим, sexual education деп коет го. Сексуалдык тарбия, билим алуу. Аны өтө эрте жаштан баштайт аяктачы. Сен кааласаң, разрешение алат сенден, бирок ага эрте жаштан үйрөтөт. Анан балдар public school'дарда, мектептерде boyfriend, girlfriend деген нерсе мындай эле да, ал жактачы. Бардыгы эрте жаштан эле башташат. Анан кыздар менен балдар ал жерде бир ыңгайсыз түрдө турган болсо деле, бири-бири менен өбүшүп турган болсо деле, ал ошол чөйрөдө баланы тарбиялаш туура эмес деп ойлойм да, бир азчы. Бардык мектептерде, частныйларда андай болбошу мүмкүн, бирок мындай public school'дарда ошондой да. Анан мага бир байке айтып калат эле да, анын кызы чоңураак болчу, улуу байкелерден. Алар өзгөчө шаардын четиге, мындай благополучный районго көчүп кетишкен атайын. Бирок ал жерде деле буллинг бар экен да. Себеби бардыгынын кыздардын жигиттери бар, а бунуку жок. Мисалы үчүн биздин динибизге туура келбейт, маданиятыбызга туура келбейт деп ата-энелер бир аз бастырса, ал кыздын подружкалары эмне үчүн сенде жок дейт. Анан бул болсо, эмне үчүн менде жок, менин бир жерим туура эмеспи дейт. Анан ата-энелер келет, бойфренд, мен дагы бойфрендим жок деп атышат, мен бойфренд алышым керек десе, ал туура эмес дейт. Анда кыз депрессияга түшөт да. Ошон үчүн анан өзүн өзү өлтүрбөсүн, өзүгө зыяндык бербесин, депрессияга кирбесин дегенде, хотя бы макул, анда бойфрендиң болсо көрсөт, биз таанышайлы. Биздин көзөмөлүбүздө болсун. Ошого мажбур болуп каласың да. Мажбур болуп калсаң, анан ал сенин үйүңө келет, анан жигит келет, сенин кызың тияка барат, анан уже дальше больше домашний задание кылат, өзүнүн комнатасына чыгат, уже сен контролдой албайсың да бул нерсеничи. Ошон үчүн ошол жактары туура эмес да. Ал жерде азыркы күндө, акыркы күндөрдө айтып атышат, мектептерде балдарга берилген сабактар бар да, өзгөчө депчи. Эртең менен өзүңдү ушунчалык либеральный, өзүң эркек сезген болсоң, эркек десең болот, түштөн кийин аял сезген болсоң, өзүңдү мен аялмын, шимин деш мүмкүн дейт. Дагы бир орто ген непонятный болсо, дагы бир ген, ортодогу бир ген кылып коюптур да. Анан даже туалеттерге чейин, дааратканасыга чейин женский, мужской, потом ортодогу ген депчи. Бул деген коомду бузуу да, мындайча айткандачы. Ал ушунчалык либеральный, ал LGBT деп коет го, гейли, алардын өтө күчтөнүп кеткен бир немеси да. Ал жак Чикагодо өзгөчө, алар парадтары болот, алардын өтө влиятельный, даже мэрге чейин гей болгон мэрлер бар Чикагодочу. Ошон үчүн алардын дагы оюн алыш үчүн, алардын да влияниясы
болгон үчүн буларды сабактарга чейин киргизип атат. Бул туура эмес. Мен ошого Америкада бала тарбиялаш бир аз татаалыраак да. Эми ар ким, ар бир семья балдарына туура тарбия берсе деле, мындай лайдан өткөн болсоң жолдон кечип, бирок бутуң все равно лай болот го. Ошол сыяктуу эле ал жерде ошол чөйрөдө өстүрсөң, бир аз анын таасири тиет да. Мен ошон үчүн ал жака мүмкүн болсо бул жактан балдарды бул жакта окутуп, бул жакта жакшы тарбиялап, анан университеттерге бара турган учурда жөнөтсө дагы туура деп ойлойм. Өзүнүн маданиятын, өзүнүн диний баягы баалуулуктарын алып, калыптанып, мекенге алып, мекенге болгон сүйүүсүн алып, анан бул жакта 18ге чейин жашаган адам казык кагылат да, мындайча айткандачы. Өзү все равно патриот, сыртта жүрсө деле бул жакта бир бул менин мекеним деген сезим болот. А менин уулдарым азыр Кыргызстанды биз элдин астында жүрсөк, организовать этип жүрсөк, кыргыз маданиятын, тарыхын үйрөтүп, тарбия берип жүрсөк деле, все равно бул жака келгенде кыйынчылык тартып, ал жакта чоңоюп өскөн үчүн, достору ошол жакта болгон үчүн, ата бул Кыргызстан биздин мекенибиз, бирок бул по-любому сенин мекениң дейт да. Мен бул жакта көп турбайм дейт. Мага аны Урмат Дусенов, аларды биз мероприятие уюштурганда алып келген да, аны айтат болчу да. Эмне үчүн кайтып келбейсиңер депчи. Анан биз ушундай менин Кыргызстанга барып ал жакта жардамга караганда мен бул жакта туруп мекениме көбүрөөк жардам кылам деп ошону айтканда эми деп, бирок балдарыңар все равно бул жакта төрөлгөндөн кийин, бул жактын Америка гражданин алгандан кийин гражданство бул жакта төрөлүп, бул жакта өсүп калып атпайбы, мекенден алыстап калып атпайбы, булар ассимиляция болуп кетпейби деген суроо болгон. Мен ага көп деле маани берген эмесмин, бирок мынакта калган болчу да. Анан азыр эстесем, балдарды алып келип атабыз, тарбиялап атабыз, бирок все равно булар бул жака келди, ата-энелер менен, бир туугандары менен өтө жакшы, баягыдай бул жактагы балдар искренний экен депчи, мындай достук бар экен, немелерди сезишти, бир туугандардын буларга болгон сүйүүсү, махабаты, алардын мээримини көрүп жакшы өстү. Бирок все равно ал жакта төрөлүп калган үчүн ал жакта тарта берет. Базада бар да. Базада бар да, ошон үчүн ал жакка тарта берет. Ошондо чыныгы эркиндик каякта экен? Мен мынтип айтат элем да. Эми канча жыл сыртта жашадым. Азыр сурап атпайсыңарбы, Американы сагындыңар. Эми ал жактагы барып эс алышым мүмкүн ал жактачы. Мен ошого балдардан кабар алып, балдарым окуган болсо тияка барып келишим мүмкүн. Бирок жашоо стандарты ал жакта өтө темп бар да. Мисалы үчүн дүкөндөргө кирсең деле, сен бизден дүкөндөн кредит алган болсоң 10%, мунага кирсең деле ал жактан 10%, машинаңды алсаң кредитке, тиги кредитке байлап салат да, сен анан ошону сага ушунчалык мүмкүнчүлүктөр бар. Лайфстайл деп коет го, жашооң өтө качественный болот да жактачы. Бардык нерсеге доступ бар да, ала бересиң, машина деле аласың, үй деле ала бересиң. Бирок ошончолук сен тапкан акчаңды мамлекет сенен иштетип салат да. Мажбур иштетесиң агачы. Бирок иштеген расписаниясы боюнча мындай эле тееп кире албайсың да. Эми тееп киргендер деле болушу мүмкүн бири-биринин үйүнө, бирок аз да, ар биринин өзүнүн расписаниясы бар. 2 ай мен мындай эле эс алайын деген ал жакта андай түшүнүк жок. Алар көп эле крутой бизнесмендер деле болосо, бирок баардыгынын расписаниясы бар. Бул жакта балким жоопкерчилик аздыктанбы, той топого барышат, өлүм житим болсо деле ишти тыштап туруп мен тияктамын деп жүрөт. Анан свобода бар да бияктачы, өзүңүн жериңде, өзүңүн элиңде, природа таза. Бул жерден жарым саатта уже шаардан тоого чыгып кетесиң, тоодо эс аласың да. Анан биздин природа Швейцария сыяктуу балким анчалык өнүкпөсө деле, бирок азыркы күндө туризм ушунчалык өнүгүп атат. Акыркы пандемиядан кийин ушунчалык өнүктү, мен таң калдымчы. Кыргызстанда, мисалы үчүн Америкада $10,000 салыштырсаң айлык алган менен, бул жакта где-то $2,000–2,500 алсаң, жашоо стандартын салыштырсаң бирдей эле да. Сен ал жакта $10,000 алып деп атасың, бирок ушул тапкан акчаңды киргизе бересиң да. Онун өзүнүн орду бар, ар бир тапкан акчаң. Ал жакта даже мен траковый компания иштеттим, бизде иштеген балдардагы карасаң, көп эле, өтө көп тапкан акчасын үйүп алышат, бирок өтө көп тапкан үчүн расходу да өтө көп да. Ошого байланып люкске чыга берет, акырындык менен чыга берет. Бул жакта бардык нерсе кредит мүмкүнчүлүктөрү аз бул жакта. Бардыгы өзүнүн акчасын алат, өзүнүн квартирасын алышы мүмкүн. Эми жашоо бул жакта
тамактарды мисалы үчүн тандабайсың. Бул жакта көбүнчө бардык жерде эмес, бирок көп жерде ресторандар халалный тамак жасайт. Тамагыңда кыйналбайсың. Любой четке чыксаң, түнү деле чыгып жей бересиң. 24 саат иштеген жер бар. Америкада деле бар, бирок халал жерлер азыраак да. Ошол тамагыңдан кыйналасың. Акта бул жакта жеңил. Мен бул жактан грин карт утуп алып баргандарга сөз жок. Макул барсын, ал жакты көрсүн. Бирок через Мексика кетип аткандарга, бардыгын үйүн сатып атып кетип аткандарга, үй бүлөсүн таштап кетип аткандарга, балдарын чоңойгонун көрбөй аткандар. Да, өткөндө ошол учурда интервью берип коюңуз деп чакырганда дагы барган эмесмин. Все равно эми ал жакта 18 жыл жашап келгенден кийин айтсаң адамдар туура эмес түшүнөтчү. Сен өзүң барып алып келип атасың депчи. Пускай адамдар өздөрү барып, өздөрүнүн тажрыйбасын көрүп, ушул нерселерди адамда жашап, анан адамдар айтышты баштагандан кийин көрсүн деген учур үчүн мен эч кимге андай неме дагы бербедимчи. Интервью деле бербедим. Азыр муногу биздин чыгып аткан подкасттар, анан менин дагы Америкадан блог чыгарбай, Кыргызстандан блог чыгарганым өтө мындай көп мекендештердин көзүн ачып атат да байке. Азыр аябай көп адам барышыбыз керек эле. Жада калса мен бир байкени билем. Кыргызстандан өтө эрте кеткен, Туркияда көп жыл ошол жакта, анан Кыргызстанды мекеним катары көрбөй, Турцияны мекеним катары көргөн адам бир байке дагы Кыргызстанга барып жашасак, Гүлай жашап кете алабызбы деп менден сураганда, ух ты дедим да, ошончолук көп адам ойлонуп атыптыр азырчы. Ооба. Европадан жазып атат, Америкадан жазып атат. Айтыштыктар эми балким кийинки жыл. Азырынча балдар кичинекей, билишпейт да. Бирок балдар мына чоңоюп баштаганда, тинейжер болуп баштаган учурда булардын көзү ачылат. Ошондо анан балким жөнөшөт, бирок эртерээк келген жашка. Мисалы биз эле келдик, мен ойлодум дагы 2 жыл эртерээк келсем болмок экен. Кап депчи. Себеби балдарга 2 жыл эртеп эмне, ал сенин жегениңди талашып жеп, сенин айланаңда жүргөн мезгили болот да. Кыргызстандагы балдардын эркиндиги ошол жанагы үйдө жалгыз калсаң болбойт, машинада жалгыз калсаң болбойт деген дагы бул бир чектөө экен да. Бул жакта эми үйдө жалгыз калгандан сырткары азыр биздикилер автобус менен өздөрү чыгып башташты шаарда. Бул дагы бир эркиндик экен, өзүнө болгон бир ишеним болот экен. Албетте коопсуздук жагынан бир аз этияттанасың, коркосуң, бирок дагы башка эмне, биякта балдар тыңыраак болот. Баягы 2021-жылы келгенде менин уулум менен тең балдар китеп сатып, алма сатып, дарбыз сатып аткандарын көрүп, аябай бышып атат да, алар уже даярданып атат да, келечектеги ишкерлер, бизнесмендер да. Биздикилер балконский. Анан ошол нерселерге азыр эми мурда бир лайн менен жүрүш керек болсо, линия менен же кезек күтүш керек болсо, апа неме кезек күтүш керек, же болбосо мен бир жолу мындай окуя болгондо биз хайкингге чыктык. Анан бир жерде бир түрк балдар турат да, бирок мен ошол жерде жүргүлө балдарым азыр сүрөткө түшүп алалы деп биз үчөөбүз күтүп атабыз. Бир 5 мүнөттөй күттүк. Анан мен айттым, кызым барып 2 мүнөт же 2 секунд биз сүрөткө түшүп алалы деп айтсаң, биз не десем, апа сен аябай миң болуп атасың, антип айтсак болбойт дейт да. Анан уулум айтсам, ал да анабайт, жок, аябай грубый болуп калат, кантип айтабыз, болбойт деп. Анан окей, мен барып эле айттым, биз эме 2 секунд ушул панорама, бул жагы мындай суу көл да. 2 секунд деп, окей, sorry деп эле жылып турушту. Биз 2 секунд сүрөткө түштүк, кетип калдык. Алар деле адамдар, алар просто сүйлөшүп, ойноп, ха-ха болгончо даже каерде турганын деле билген жок да. Анан бул жака келгенден кийин менин кызым неме дейт да, баягы магистралда автобустун жүргөн жолдору бар да, анан аябай тыгында шашып аткан учурларда, апа бияктарга түштү эле, айдай берчи, Кыргызстанда боло берет депчи. Эми дайым эреже менен түптүз жүрбөй, анча-мынча кыйшык аракет кылып, өздөрүнө уруксат бергенге үйрөнүп башташса, мен ошого сүйүнөм да, анча-мынча жерде мындай шустрый болуп дегендейчи. Но ошону үйрөткүм келет. Мисалы, Валентина Шевченко айтат да, мен эмне үчүн жеңүүчүмүн, менде Кыргызстандын энергиясы бар депчи. Америка билинбей эле ошондой. Биринчи мен барганда Америкада балдардын бардыгы уйкусурап жүргөндөй сезилет эле да. Баягы Tattletale деп коет го, баягы кечке эле ата энесине, мугалимине арызданып эле бир чоңойгон, бирок чоңой электегидей бала көрүнчү эле. Бул жактагы балдар тың да. Мисалы, айылдын балдары шаардын балдарына караганда тың го.
шаар. Бизде Бишкектин, Кыргызстандын балдары Американын балдарына караганда азыр тың дегендей болуп атабыз да. Балдарды өзү негизи бул жакта тарбиялаган жакшы. Бул жакта өзүнүн айткандай чөйрөдө коом анан сейф деп коет го. Бул жакта кечинде деле жүрүшө беретчи. Кечинде жүрүшөт. Эми Бишкек бир аз коопсузураак болушу мүмкүн башка жактарга караганда. Бирок все равно Бишкекте жүргөн балдар өзүнчө сыртка чыккан. Силер айткандай, ал жакта без присмотра сыртка чыга албайт да. 12 жашка чейин дүкөнгө бара албайт. Дүкөнгө барса тамекини 21ге чейин сатпайт, барга, клубга киргизбейт, спиртной ала албайт 21ге чейинчи. 21ге чейин мынтып отурушат, анан 21ден кийин 30га чейин ичип барларда жүрүшөтчү. А бул жакта болсо кичинекей кыз деле уже чуркап барып дүкөнгө бара берет. Дүкөндөн бир нерсени алып келе берет, потому что тааныйт ал кимдин кызы тиги экен, кимдин баласы экенчи. Ошентип баланы кичинекейден эле жумшап үйрөтүшөт да. Бул жактачы тигини кыл, үйгө улуу кирип калганда тур деп. Ал жакта деле бар, бирок бардык семьяда эмес. Эми Американы айтсак да, биздин кыргыз маданияты все равно өзүнүн балдарын туура тарбиялайт. Бирок бул жерде коом тарбиялайт да. Коомда кандай көрүнөт? Коом өтө биздики Кыргызстан общий мындай эсептегенде мен Америкада жашадым. Ар бир маданиятты көрдүм. Ирандыгын көрдүм, баягы Middle East деп коет, орто чыгыштыкын көрдүм. Африка өлкөлөрүнүкүнү, Таиланддын East деп коет, ал жактын адамдарын көрдүм, алардын тамактарын көрдүм. Мында салыштырганда биздики эң мыктысы экен да. Бардыгынын эң жакшы жактарын алып туруп, биздин тамагыбызды, биздин тамакты бардыгы жей алат. А биз алардын бардык тамагын жей албайбыз да. Ачка калышыбыз мүмкүн. Кытай жакка барып калсаң балким. Анан маданиятыбыз деле бизде мисалы үчүн улууга урмат бар, кичүүгө ызат бар, жол бересиң, автобуска чыкканда отургузасың улуу келгенде туруп, ал жакта андай нерсе жок. А бирок коомдо өскөн биздин балдар деле биз өзүбүз үйрөтүшүбүз мүмкүн, бирок ал коом ал нерсени көп деле үйрөтө бербейт да. Ал жакта ар нерсени көрөсүң. Жаш балдарды тарбиялаганда баягы ЛГБТ деп атпайбызбы? Мисалы үчүн балдарды өтө сонун үйлөр бар, паркингдер бар, ал жерде бассейндери бар, эс ала турган барсаң, балдарыңды түшүргөнү, ал жерде жаңы барган балдар айтып атат да, биздин балдарыбызды эми ыймандуу бир семья экен, барсак дейт. Улуу эле кыздар, анан тиякта улуу эле балдар өбүшүп отурган болсо, мен уже бала чакам муну көрүп шок болуп атат. Семьям депчи. Бул уже коомдун бузулушу да. Ошон үчүн алар кайра келем дегендер өтө көп. Мен айтат элем, бул жактан через Мексика баргандарга кыйналат. Аларга мен барба деп айтпайм. Бирок барса өтө кыйналат да. Кыйналат. Документ маселе. Ал жакта документиң болбосо социальный страховой номер деп коет, билесиңер, социальный страховой номер ар алышы кыйын. Легально барсаң аласың. Аны алгандан кийин ошонун негизинде ар бир документтер берилишти баштайт да. Анан ал жакка жөн эле кээ бир адамдар, сага туристский фирмалар акчаны берип туруп эле сен жөнөтүп берген болсо, ал жакка сени легально киргизип берет. Бирок киргенден кийин сен, ал мөөнөт бар да, туристский визанын мөөнөтү бар. Мөөнөт бүткөндөн кийин сенден бул жакта балким үйүңдү сатып туруп кетип аткансың. Ал жакка баргандан кийин сага очойтуп акчаңды бердим, киргенден кийин уже башка проблема башталат. 3 ай мөөнөт бүткөндөн кийин сен нелегальный кыласың. Легальный болуш үчүн анда дагы сен адвокаттар жалдайсың. Очойгон акчаны аларга бересиң. Аларга сен не деп бересиң? Беженс деп бересиң. Беженс деп берген болсоң, анда сен турист болуп, туристки менен кетип атканда, сен ал жакка по факту башкача акчам бар, эс алган кетип атам деп баратасың. Уже сен сөздөрүң туура келбейт да. Ал кыйын нерселерчи. Барганда ошон үчүн грин карт менен барыш эң ыңгайлуу. Барып жашап келем дегендерге, пожалуйста. Ал жактагы балким иш мүмкүнчүлүктөрү, бизнес куруш оңой, ал жакта өнүгүү оңой. Бирок негатив жактары, ушул үй бүлөгө болгон терс таасирлери көп да. Алар да учит этиш керекчи. Баргандардын дагы кээ бирөөлөрдүн блогторуну, немелерин угуп калсаң, подкасттарын карасаңар, көбү айтат да, эгер мен ушул тажрыйба менен болгондо мен бул жака келбейт элем дегендер болот да. Ошон үчүн мен айтат элем, Америка дей бербей, Америка, Кыргызстанда деле ошол акчаны тапсаң болот. Америкага барып алып, мисалы үчүн бир жерде доставка кылып иштеп атсаң, ошол эле акчаны бул жерде деле тапсаң болот да. Эми ал жакта балким жумасына $1000 тапсаң, бул жакта $1000 таппайсың, бирок ошол $1000 расходуң бар. Ошол эле өлчөмдө жашоо стандартын карасаң, бул жакта деле ошону таап атышат. Таксиде деле мисалы үчүн күнүгө бир 2000-3000 сом таап атат. Ал жакта деле бир $100, $150 тапса,
эсептеп көргөндө тамагың ашыңды эсептесең, бензиниңди, машинаңды, жашооңду эсептесең, бул жактагы менен приблизительно бирдей эле болуп калат да. Азыркы күндө Чикаго көбү тамашалайт да. Чикаго 8-9 штат болуп калды депчи. Неме болуп калды, область болуп калды. Москвадан кийин эле уже Чикаго болуп калды депчи. Эми ал эл көбөйгөн жерде көйгөй да көбөйөт да. Проблемалар көбөйөт. Бардыгы эле мындай биринчи биз барган учурда бардыгы мындай кичине сыртты көргөн, бир аз образованный балдар барса, азыркы күндө айылдан эле прямо Мексика аркылуу кой кайтарып аткандар, ой эки бука кетет экен жол киреге, давай кеттик дегенде эле барып калгандар бар экен да азыр. Эми ал жерде барып алып деле ошол жерде кыргыздарды уят кылып ошондойлор көп экенчи жасап аткандар бар экен. Эми биздин учурда биз бир аз элди чогултуп бир нерсени айтканда угушчу да. Азыркы күндө эч ким бири-бирин укпайт. Москвада жүргөндө эле жүрөт дейт. Ар бириге бардыгы эле, мисалы үчүн бардыгы эле андай эмес. Бирок көп да ошондойчу. Эл көбөйгөндө ой көбөйөт дегендей ошондой болот экенчи. Ошон үчүн бул жактан бара тургандарга мүмкүн болсо бала чакаңарды тарбиялап алып, үй-бүйүңөрдү сатып алып кеткенден көрө, андан көрө грин карт чыгып калса, грин карт менен барып, баштап барып өзүңөр көрүп келип, анан кийин ал жакты жашоо барып көргөндө деле сени тосуп алган балдар коноктошот, сага ошол жизнь, ошол жакта жашоо шоколаддагыдай сезилбесин да. Ал жакта өзүң калганда уже өзүң акча табышты баштаганда анан сезесиң жоон териң мененчи. Жоопкерчиликтер жогору, документиң болбосо иштей албайсың дегендейчи. Бул жактын жашоосу мага жагып атат. Тамактары жагып атат, эл жагып атат, тууган урук менен карым катнаш жагып атат. Бул жердеги өзүңдүн элиңдесиң, бир нерсе болсо деле мыйзамсыз иштер ал жакта сразу сот боло турган болсо, бул жакта эми сен өзүң жериңсиң. Сен өзүңдүн жериңде мындай спокойный душой эс аласың да. Сөзүңүзгө аралчы. Чикагода баягы жүрө берип, мекенге келбей жүрө берип, анан адамдар билбейм эмнеге, мага эмнегедир Кыргызстандагы кыргыздар жагат да, мен ар бирин барып кучактагым келет. Мындай сүйлөшсөң, от души сүйлөшөт, чериң жазылат да. Анан аякта деген бирөө мен абадан, суудан бардыгы менин чегерама кирбесин дегендей. Эми биз кыргызбыз го, кээде анын чегерасы, кээде мунун чегерасы жөнүндө сүйлөшүп бир моокумубузду кандырабыз да. Ал жакта ошентип сүйлөшө албайсың да адамдар мененчи. Бара анан түнт болуп калышат. Кыргызстандан жаңы барган кыргыздар, баягы жаңы төрөлгөн бала деп таптаза болушат. Не десең дагы макул, не десең дагы айтканды кылып, анан 1 ай, 2 айдан кийин алар да окшошуп калган болот го. Өзүң чыгаргансың болбосо, бөлүп, бар жогуңду берип, казан аягынан мисалычы. Сен анан жакшы ооба деп баягындай эме болуп калат го, өзү чегарасын сактап, абадан, суудан сүйлөп калат го. Ошого мындай Кыргызстандын бир чети жагып аткандагы мага ошондой болуп атат окшойт. Кыргыздар ушундай от души, чын жүрөктөн бири-бирибизге сүйлөшүп. Биздин кенен айкөлдүгүбүз, кыргыздын маданияты, биздин эмне деп коет, динибиз, салтыбыз, меймандостугубуз башкача да бул жактачы. Ошон үчүн бул жерде чындап эле бир жерге барсаң, от души коноктойт, силер айткандай. Жашоо бар да. Бул жерде иштейсиң, ошол эле учурда жашай аласың да. Ал жакта 1 жыл иштеп туруп, 30каны пландап туруп, катуу иштеп, стресс болуп барып эс алып келесиң. Бул жакта күнүгө деле эс алсаң болот да. Эс алам десең, выходной күндөрү чыктыңбы, тоого эс аласың. Природа бар. Эми Америкадагыдай аттракциондор же болсо тигиндей клуб барлар дебесең деле, бирок ошолордун кичинекейи да. Бирок природа деген мына өзгөчө пандемиядан кийин бардыгы природага көңүл буруп калды. Бизде природа, биз женетте жашайбыз. Ошон үчүн эмне деп коет, ар бир нерсенин убакыт сааты дейт го. Жакшы. Убакыт саат. Жакшы. Сиз дагы убакыт бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдирем. Бир чечилип сонун сүйлөштүк окшойт. Американы экөөбүз тең эле сагынып калыппыз, өзү Кыргызстанды мактаганыбыз менен. Эми негизи баары бир Америка, Албетте мен келгениме, кана барып келгениме 1,5 ай эле болду окшойт. Азыр уже кайра сагынып баштадым. Ошол баардык жерде каерде болбогун негизи аманчылык болуш керек экен. Ооба. Ошон үчүн чет жердеги мекендештер аман болгула, каерде болбосун, кайтып келериңер мекен болсун. Жана ошол
биз балдарыбыз бизге аманат, биздин ошол аманаттарыбызга бере турган тарбиябызды эмнени беришибиз керектигин биз эч качан унутпайлы. Кийинки подкастка чейин сак саламатта тургула. Саламатта болуңуздар. Рахмат. Сизге дагы рахмат.